эң кыска айтылган. Бирок анын мага кылган мээнети эң узун дарыя сымал. Ал дарыя эч убакта токтобойт жана эч убакта арт какпайт. Ошол сымал апа бала үчүн жакшылык кылууга ар дайым алга умтулат. Эч убакта жүзү үйрүбөйт. Эненин мээримин сууга салсаң чөкпөйт да, отко салсаң күйбөйт. Апаке, бүгүн мен чоңойдум. Бирок сенин алдыңда дагы деле кичинемин. Жашым жетилди. Бирок сенин жаныңда дагы деле наристемин. Апаке, эл мени унутканда сен мени менен бирге болдуң. Бардыгы мени жемелегенде сен гана мага болуштуң. Аалам мен үчүн өзгөргөндө сен өзгөрбөдүң. Мен сапарга чыкканда жүзүңдү канча жолу жашың менен жуудуң экен. Мен алыста жүргөнүмдө канча уйкудан калдың экен. Мен ооруган кезде канча санаа тарттың экен. Мен сапардан келген кезде эшиктин алдында кубанычтан көзүңө жаш алып канча жолу тосуп алдың. Мен үйдөн чыккан кезде эшиктин жанында кайгыга батып канча жолу мени узаттың. Мени боюң алып жүргөнүңдө канчалаган ооруга дуушар болдуң. Алсыздык үстүндө төрөдүң. Жумшак жылмаюуң менен кучагыңа кыстың. Мен уктамайынча көз ирмебедиң. Мен күлмөйүнчө кыжалат болдуң. Мен жылмайсам, себебин билбестен сен ага күлдүң. Ката кетирип, кечирим сураганга чейин мени кечирдиң. Ким мени падышанын деңгээлине чыгара мактаса да, ага ишендиң. Ал эми ким менин кемчилигим айтып, ал нерсеге адилеттүүлөр күбө болса да, аны четке кагып, мени актадың. Жалгыз сен гана менин иштерим менен алексиң. Бир гана сен мен үчүн кам көрүүдөсүң. Апаке бай. Мен үчүн курсагыңды уя кылганыңа, көкүрөгүңдү кудук кылганыңа, кучагыңды жууркан кылганыңа кандай жооп кайтара алар экен? Апаке бай. Жүзүңдүн бырыштарына карап, менин атым аралашкан бир кылымдын тарыхы жазылган китепке окшоштурдум. Апаке бай. Бүгүн мен сенин алдыңда уялып турам. Себеби мен жаштыктын гүлдөгөн кезинде билегим күчтүү, денем кубаттуу. А сен болсо күндөн күнгө алсызданып, беттериңди бырыш басып, алдан тайып баратасың. Мен алсыз болгон балалыгымда мага кам көргөнүңдөй сага кам көрө алар бекем? Досторум мени жардамсыз калтырганда, аманатка бек тургандар мага кыянат кылганда, бир гана сен ысык жаштарың менен, мээримдүү жүрөгүң менен, жалындаган демиң менен мени сооротуп, кучактап, өпкүлөп, урматтап жанымда болдуң. Аллах Таалам энелерге өтө чоң курал берген экен. Ал курал мээримдүүлүк куралы. Энелер мээримдүүлүктө баатыр болуп эсептелет. Баласына болгон мээрим эне өлүмгө тике карайт. Ажалды да көзүнө илбейт. Өз бөбөгү үчүн өзүнүн өмүрүн берүүгө даяр. Ар бир адамдын эң биринчи устаты анын энеси. Ошондуктан эне бул биринчи мектеп деп бекер айтылган эместир. Тилибиз чыккандан тартып эле ар бир сурообузга тажабай жооп берип, биздин сабатыбызды алгачкылардан болуп, жойгондордон болуп саналат. Андыктан баарыбыз
апаларга кызмат кылалы. О Апакебай, өмүр бою сенин кызматчың болоюн.